Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн кайрадан силер менен сабагыбызда кездешип отурабыз. 23 апрель дүйнөлүк китеп күнү экени баарыбызга белгилүү. Бүгүнкү сабагымды баштоодон мурун силерге төмөндөгүдөй суроо менен кайрылып кетмекчимин. Билим деген эмне? Байлык деген эмне? Ар бирибиз өзүбүздүн ойлорубузду топтоп жооп берүүгө аракет кылабыз. Балдар, өзүңөрдүн жообуңар менен мен айтып өткөн жоопту салыштырып, дал келтирип турабыз. Билим адамга улутка кут алып келе турган улуу мүлк. Адам жашоосундагы ага эзелтен терең баа берип келген. Аны төмөндөгү макалдар толуктап кетмекчи. Билим адамга канат. Билими күчтүү миңди жыгат, билеги күчтүү бирди жыгат. Бул макалдар баарыбызга белгилүү, Байлык деген эмне? Байлык адамга улутка таандык акыл казынасы, билим деңгээли, улут саламаттыгы жана улуттук дем. Акыл байлыгыбызды биз жүрүм турумубуз, ой толгообуз, сүйлөгөн сөзүбүз менен жашоо ыргагында алып келүүдөбүз. Мына балдар, биздин билимибиз дагы, байлыгыбыз дагы ар бирибиздин акыл казынасы болуп эсептелинет. Анда балдар, биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы китеп билим булагы деп аталмакчы. Сабагыбыздын максаты китептин тарыхы жөнүндө маалымат менен таанышасыңар. Китептин эбегейсиз зор ролун түшүнөсүңөр. Китеп окуу аркылуу ийгиликтерге жетишүүгө боло турганын билесиңер. Анда балдар, төмөндөгү маалыматка көңүлүңөрдү бурам. Китеп бул маалыматты сактоонун, аны муундан муунга өндүрүмдүү өткөрүп берүүнүн бир формасы. Илим, билим, маданият, адабий көркөм чыгармаларды жайылтуунун, сактоонун маанилүү каражаты. Алгачкы китепти байыркы вавилондуктар, ассириялыктар ылайдан жасашкан. Алар жумшак ылай тактачага уштуу таякча менен өзгөчө белгилерди чийип жазышкан. Андан кийин тактачаны кургатып отко бышырышкан. Мындай ылай тактачалардан китептер түзүлгөн. Ал эми Кытайда алгачкы китептер бекем жипке кабатталып өткөрүлгөн жука бамбук тактачалар түрүндө болгон. Кийинчерээк кытайлар кыл калемди тушкам алып жибеге жазышкан. Байыркы Египетте таш такталарга чегип китеп жазышкан. Кийин алар папирусту ойлоп табышкан. Камыштын сөңгөгүн жалпайтып таптап, бири-бирине улаштырып, узундугу 10 метрге жеткен тасма жасашкан. Жазуу жазылган мындай тасманы түтүк кылып ороп сакташкан. Египет папирусу ошол кездеги эң мыкты жазуу каражаты катары байыркы Греция менен Римде дээрлик 2000 жыл пайдаланылган. Китеп даярдоо биздин заманга чейинки 7-кылымда Египеттен Грекияга, андан Римге өткөн. 13-кылымдан Европада негизги жазуу материалы катары кагаз колдонулуп, 15-кылымдан китеп басылып чыга баштаган. Ал эми орустун байыркы кол жазма китеби 11-кылымдарга таандык. Кол жазма доорунда китеп каллиграфиялык өзгөчө сулуулугу менен бааланып, китеп басып чыгарууну көбөйтүүгө көңүл бурулган. 15-кылымдын 40-жылдары Европадан немес ойлоп табуучусу Иоганн Гутенберг эң жөнөкөй станок менен китеп чыгаргандан кийин китеп тарыхында жаңы доор башталган. Ал 42 саптуу Библияны полиграфиялык жол менен басса, оюм чийимди китепке Шевер биринчи түшүргөн. 1461-жылы Пфистер комитети тактайга оюлган сүрөт менен көркөмдөп, 15-кылымдын 70-80 жылдары Ратольд китеп басуу ишинде түрдүү боек колдонгон. 15-16-кылымда басмаканачылар үнөмдүү, кооз, окууга эптүү арипттерди издей баштаган. Россияда китеп басууга Феодоров жана Мстиславец биринчи жол ачып, 1564-жылы Апостол деген китепти басып чыгарышкан.
Орус китепти басып чыгарууда агартуучу Новиковдун салымы чоң. 18-кылымдын акырында кагаз машинасы, 19-кылымдын башында басма машина, экинчи жарымынан терип басуу машинасы колдонулган. Бүгүнкү күндө республикада 19 миллион китеп болсо, анын 18 гана пайызы кыргыз тилиндеги китептер экен. Улуттук китепканадагы 6 миллион китептин 6 гана пайызы кыргыз тилиндеги китептер. Кыргызстанда жашап туруп кыргыз тилинде жазылган китептер аз. Замандын талабына ылайык техника заманында электрондук доорго өтүп бара жатабыз. Ушундан улам мындан ары кадимки китептин тагдыры кандай болот деген суроо жаралат. Интернетке жайгаштырылган жана компьютердин эсинде сакталуучу цифралык китеп фонддору пайда болду. Электрондук форматта жазылган китеп электрондук китеп, e-mail китеп. Ал эми аудио форматтагысы аудио китеп деп аталат. Учурда Кыргызстанда жылына 1000ге жакын аталыштагы китеп басып чыгаруучу басмаканалар иштейт. Китеп басуу мезгил талабына ылайык жаңы технологияны колдонуу менен, башкача айтканда, компьютер аркылуу сапат. Мына балдар, биз китептин келип чыгуу тарыхы боюнча толук маалымат алдык. Бүгүнкү күндө китеп окуган окурмандар азайган учуру. Себеби техниканын жетишкендиги деп ойлойм. Бирок азыркы 1-2 жыл аралыгында кайрадан китеп окуу жолго коюлууда. Китеп жөнүндө биздин улуу данышмандар дагы өз ойлорун айтып келишкен. Китепте акылмандын насааты бар. Башкаруу ыкмалары эсте турат. Билимдүү китептердин баркын билет. Окуган акыл оюн эске түйөт. Жусуп Баласагын атабыздын айткан сөзү. Китеп адамдын досу жана окутуучусу, акылдуу кеңешчиси жана ишеничтүү жардамчысы. Биздин улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов атабыз дагы китеп жөнүндө өзүнүн оюн калтырып кеткен. Китеп адамдардын руханий байланышындагы көнөрбөс көрөңүнүн бири. Ал адамды өз башатына, баш багууга, жан дүйнөсүнүн сырдуу түйүндөрүн чечүүгө, учурдагы, өткөндөгү жана келечектеги турмушка сереп салып, байкоо жүргүзүүгө түрткү берет. Китеп адамдарды байланыштырат. Китеп билим булагы демекчи, кайсы өнүккөн өлкөнү карабайлы, бардыгы китепканага барып, китеп окуу алардын күнүмдүк жашоосунун бир бөлүгү. Алар китеп менен эбегейсиз жетишкендиктерге жетишип, кыйынчылыктарды акылдуулук менен чечип, гүлдөп өнүккөн өлкөнү билим алуу менен түптөп жатышат. Мисалы айтып өтсөк, Финляндия мамлекети. Бул мамлекетте билим берүүнүн жана тарбиялоонун мазмунунда жазылган ар кандай китептер жазылып чыгууда. Жана ошондой эле бул мамлекетте билим берүү дагы, тарбия системасы дагы алдыңкы орундарга жетишүүдө. Мына балдар, биз китеп билимдин булак экенин толук түшүндүк. Анда биз баарыбыз тең китептин жакшы жактарын окуганга аракет кылабыз. Биз китеп окусак, бизге кандай пайда алып келерин төмөнкү багыттардан маалымат алабыз. Мээнин иштөөсүн жакшыртат. Китеп окуу жан дүйнөнү байытат. Сөз байлыгы кеңейип, билимибиз дагы бекемдейт. Эс тутумду жана ой жүгүртүүнү жакшыртат. Жашоого максат коюуга көмөктөшөт. Китеп окуу эс алуунун жана уйкуга жакшы камынуунун эң жакшы багыттоочусу. Китеп окуу акылыбызга акыл кошот. Китеп окуу депрессия болуудан сактайт. Креативдүү болууга жардам берет. Жана өзүңө болгон ишенимиңди арттырат.
Мына балдар, биз канчалык китепти көп окусак, алысты көрөт экенбиз. Анда баарыбыз тең китеп окуганга аракет кылалы. Демек балдар, биз ар дайым пайдалуу китептерди таап, жакшы окуп, билимдүү болсок, ийгиликтерге жетип, мыкты өнөрлөргө ээ болот экенбиз. Бул акыл насаат сөздөр ар бириңердин кулагыңарга күмүш сырга болсун. Биз китеп билим булагы деген тема боюнча толук маалымат алдык деп ойлойм. Баарыңарга түшүнүктүү болду. Анда үйгө тапшырма алабыз. Менин сүйүктүү китебим деген темада ар бирибиз эссе жазып келебиз. Баарыбызга бул маалыматыбыз керектүү деп ойлойм. Кийинки сабакка көрүшкөнгө чейин сак саламатта болгула. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.